Бейиш нуру. Пайгамбар бир тууганы Азрети Али разияллаху анху. Ыйык Курандын Фатх сүрөсүнүн акыркы аятынын баш жагында улуу 4 халифага ишарат кылат. Мухаммад Аллахтын элчиси. Аны менен бирге сахаба болгон кишилер капырларга катуу өктөм, бири-бирине боорукер. Сен аларды руку жана сажда кылган абалында Аллахтан пазилет жана ыраазчылык сурап жаткандарын көрөсүң. Бул аятта руку жана сажда кылган абалда деп Азрети Али разияллаху анхуга ишарат кылууда. Хайдар Карар, Муртаза, илимдин эшиги, Аллахтын арстаны, Расулуллахтын абасынын уулу, анын күйөө баласы, исламияттын туңгуч перзенти, Ахли Бейт атасы Азрети Али. Бул сахаба тууралуу материал даярдоодо ары жеңил ары оор болоорун баштаарда эле сезгенбиз. Жеңил болчу, анткени сахабалар арасында эң көп хадис жана ал жөнүндө риваят кылынгандыгынан, ал жөнүндө көп китеп материалдар башка сахабага салыштырмалуу көп болгондугунан улам маалыматыбыз мол болчу. Андыктан Азрети Али жөнүндө эмнелерди айтсак, эмнени жазсак дегенде башыбыз маң боло түштү. Мындай инсандын өмүр таржымалын жарым сааттык бир видеого сыйдыруу чындыгында абдан кыйын. Оор дедик, оорлугу да мына ушунда. Андыктан бул инсан тууралуу көп айтыла бербеген, ары кызыктуу, ары мазмундуу материал даярдоого далалат жасадык. Азрети Али разияллаху анху миладий жыл санагы боюнча 600-жылы Абу Талиб менен Фатима бинти Асадтын үйүндө жарыка дүйнөгө келди. Бул үй бүлө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды 8 жашынан баштап өз кароосуна алуулары менен белгилүү. Расулуллах Алинин апасы Азрети Фатиманын колунда жетилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам энемден кийинки энем дечү бул сахабаны. Азрети Али да 5 жашына чейин мына ушул эненин колунда чоңойду. Ысмында ага Али деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам койду. Абу Талибтин үйүндөгү материалдык кыйынчылыктан улам анын бир туугандары Абу Талибтин балдарын туугандар арасында бөлүштүрүп алууну ичара кеңешишет. Азрети Али ошондо 5 жашында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колуна келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал Алини үйүнө жетелеп келерде Хадиче энебизге кайрылып, мен ушундай бир баланы тандадым, Аллах аны мен үчүн тандады деп айтат. Мына ошентип Азрети Али балалыгынын калган бөлүгүн Аллах элчисинин үйүндө өткөрөт. Аялдардын эң улууларынын бири Хадича энебиздин колунда тарбияланат. Азрети Алинин башка сахабалардан айырмасы тырнактайынан тартып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында чоңойгону болчу. Ошол себептен ал жөнүндө риваят кылынган хадистер, айтылган окуялар абдан көп. Азрети Али дегенде 30-40-тарынан тартып изилдене турган бир адамдын эмес, көчөт кезинен баштап иликтене турган бир сахаба өрнөгүнө кезигебиз. Аллахтын элчиси ал үчүн пайгамбарлыкта, аталыкта кылды. Аллахтын арстаны өзү бул тууралуу бир төөнүн ботосу энесин ээрчип чоңойгондой мен да Расулуллахты ээрчип чоңойдум деп айткан жайы бар. Азрети Али пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык жакын болуп өскөндүгүнөн Расулуллахтын боёгу менен боелуп, анын жытын өзүнө сиңирип бой тартат. Атүгүл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кеткенден кийин Хадича энебиздин уулу Хинт бин Абу Хале үзбөй Алинин жанында жүрүп калат. Аны байкаган сахабалар: "Эй Абу Хале, сен эмне үчүн Алинин артынан калбай жүрүп калгансың?" деп сурашканда, Азрети Абу Хале: "Силерге сезилбедиби? Алиден Расулуллахтын жыты келип жатат" деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык милдети келгенде Азрети Али болгону 10 жашта эле. Аллахтын элчисинин Аллах жолуна жасаган чакырыгына карата Али башта атасынан сурап көрөөрүн айтат. Бирок эртеси күнү таң атканча ойлонуп чыккан зээндүү бала Расулуллахка карап: "Аллах мени жаратаарда ата-энемден сурабагандай эле, мен да Аллахка ыйман келтирээрде ата-энемден сурабадым" деп исламиятты кабыл алып мусулман болот. Натыйжада жаш балдардын арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туугандарынын арасынан хидаят бактысына эң алгачкылардан болуп ээ болгон киши Азрети Али болот. Кичинекей Али пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында чоң адамдай кызмат кылчу. Расулуллах да ага чоң кишидей мамиле кылып, адамдарды динге чакырууда кеңешип турар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди жайууну өз туугандарынан баштап, аларды чайга чакырган. Ошондо өзүнүн Аллахтын элчиси экендигин айтып, аларды Аллахка ыйман келтирүүгө чакырган. "Кийимиңер мага бул жолдо жолдошум, динди жайууда жардамчым болосуңар" деген суроого эч кимиси үн катпай, бир гана кичинекей элпек Али кайра-кайра "Мен
мен деп кол көтөрөт. Ошондо Абу Лахаб Аллахтын элчисин мыскылдап, жетет ушул баласага, биз кеттик деп туруп кетишет. Абу Лахаб бул сөзүн табалап айтты, бирок чын эле Алидей бир бала динди жайуу үчүн жетип ашты. Бул кичинекей бала эр жетип, ар дайым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көлөкөсүндөй жандап жүргөн жан жолдошу, уулу, бир тууганы, күйөө баласы болду. Расулуллахтын ар бир айтканын кемчиликсиз орундаткан бир азамат болду. Ошол күнү Расулуллахтын ансары, башкача айтканда жардамчысы болгон Али, кийин Мадинада ансарлар менен мухажирлерди бир туугандаштыруу окуясында да кудум эле Аллах элчисинин ансары болуп берди. Ошондо мындайча болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден келген ар бир мухажир сахабага Мадиналык бир ансар сахабаны бири-бирине көмөктөшсүн деген максатта бир туугандаштырган. Сахабалардын баары эки-экиден туугандаштырылып отуруп, Азирети Алиге эч ким калбай калат. Ызаланган Али Расулуллахтын жанына келип, "О Расулуллах, мага эч кимди ыраа көрбөдүңбү? Же мени эч кимге ыраа көрбөдүңбү?" деп суроо салат. Бул суроого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Эй Али, сен менин эки дүйнө бир тууганымсың" дейт. Мадинага хижрат кылаарда Аллахтын элчиси эки дүйнөлүк бир тууганына "Сен бул түндө менин ордума жатасың" деп айтты. Ал орунга эс алуу үчүн эмес, өлүү үчүн жатып жаткандыгын Азирети Али өтө мыкты билген. Бирок ошого карабай эч ойлонбостон "Хоп" деп моюн сунду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Алини төшөгүнө жаткыруудан максаты бир тараптан душманды алаксатуу амалы болсо, бир тараптан колундагы аманаттарды ээлерине тапшыруу болгон. Бул тапшырманын натыйжасында Азирети Алинин өлүүсү да мүмкүн эле. Бирок анын Аллахка болгон тобокелчилиги аны мемиреткен бир уйкуга жетеледи. Сыртта болсо кылыч курчанган Меккенин эң кыйын сарбаздары. Үйдүн ичинде көрпөгө оронгон эр жүрөк Али. Ошондой учурда Алинин уктаганга аракет кылып жатканын элестетип көрүңүз. Алинин ордунда балким биз болгондо качан бастырып келет экен деп, качан өлтүрүп кетет экен деп кирпик кага албай чыксак керек эле. Ким билсин. Кийин Азирети Али улгайып калган кезинде ошол күнү кантип уктагандыгын жаштар сурашканда, жашы 50ден өтүп калган халифа 30 жылдан бери ошондой уйкуну таппай жүргөндүгүн айтат. Хижраттын 2-жылында Азирети Али Фатима энебиз менен баш кошот. Ааламдын эң улуу тою болгон бул окуяга токтолуп кетпесек болбойт. Фатима энебиз бой жеткенде анын колун сурагандар көбөйө баштады. Анткени Фатима энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аябай окшош болчу. Күлүшү, жүрүшү, ыйлоосу, сүйлөшү. Ошондуктан күйөө бала болуу үчүн Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар баштаган бир канча аттуу баштуулар талапкер болуп келишти. Ар жолкусунда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жарашыктуу бир тил менен келген жуучуларды өз жолуна салып жатты. Фатима энебиздин колун сурап бир күнү Азирети Али да келди. Ошондо арстандай Алинин бүткөн бою сүр каптап, келген максатын Расулуллахка айта албай, чайналып турганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Сенин айта албай жаткан бир дартың бар чамасы. Менимче сен кызым Фатиманы сураганы келдиң окшойт. Мен Фатиманын өзү менен бир сүйлөшүп көрөйүн, анан жооп берейин" дейт. Расулуллах сөздү өзү баштап, өзү жыйынтыктайт. Ошол болду. Фатима энебиздин да макулдугу менен 2 жаш үйлөнбөй болушту. Үйлөнүү тойдун алдынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алиден үйлөнүү үчүн эмнеси барлыгын сурады. Аллахтын элчиси Азирети Алинин эч нерсеси жоктугун билген болчу. Бирок сурап ага жол көрсөтүү менен сүйүктүү пайгамбарыбыз бизге да бир нерсе үйрөтүп жаткан эле. Колунда эч нерсе жоктугун айтты ошондо Азирети Али. Расулуллах "Соотуң да жокпу?" деп сурады. "Бар" деди Али. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Анда ошол соотуңду сатып бир бөлүгүн кызга махыр үчүн бер. Калган бөлүгүнө той өткөр" деп батасын берет. Мына, ислам дини жеңилдиктин дини дейбиз го. Колунда жокту андай той бер, мынча калың бер деп кыйнабастан, же кредитке же карызга батпастан, колундагысына гана карап, жөнөкөй гана той берүүгө чакырууда. Аллах элчиси эч кимге муктаж болбоону, бирөөлөрдөн жалдырап карыз сурабай жашоону бул окуя менен бизге сабак берүүдө. Кедейликтин уят эместигин көрсөтүүдө. Бардар жашоодогу адамдай даңаз алуу, той берүү, өзүн бай көрсөтүү, куру намысчылдыктан башка нерсе эмес. Мында эч кандай Аллахтын ыраазычылыгы дагы, жубайлардын бактысы да жок. Бул жагынан алганда улуу инсандардын тою бизге үлгү боло тургандай өтө жупуну, бирок аябай нурдуу өттү. Тойдон мурун Аллахтын элчиси Фатима энебизге кайрылып, "Эх кызым, эх, апаң Хадича да азыр болгондо сага өз колу менен себеңди даярдап бергенде кандай сонун болмок" деди. Фатима энебиз, "Атаке, сенин мага берген ыйман сабактары жана ислам ахлагы мага сеп катары жетет" деп пайгамбар кызына жараша тургандай бир жоопту берди. Расулуллах турмушка узатып жаткан кызына, "Кызым, сен жолдошуңа жер бол.
ал сага көк болсун. Сен күйөөңө күң бол, ал сага кул болсун. Күйөөңө жумшак бол, анын ачуусу келген учурда андан узак бол. Ачуусу тараганча ага көрүнбө. Тилиңди жана кулагыңды сакта. Эриң сага жаман айтса, ага кулак салба. Жана ага эч качан жооп кайтарба. Ар дайым сенин жакшы сөзүңдү уксун, жылмайыңкы жүзүңдү көрсүн, деп насаатын берди. Ошентип, бул насааттардын үстүнө ааламдын эң куттуу үй бүлөсүнүн пайдубалы курулду. Эң куттуу дедик, анткени Ахли Бейт мектебинин пайдубалын ушул үй бүлө түздү. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул үй бүлөгө, ал үйдө жетилген неберелерине аябай маани берет эле. Бир ата же бир таята катары эмес, бир пайгамбар катары артынан жолун улап кетүүчү мураскерлери катары маани берчү. Расулуллахтын бул куттуу үйгө тийбеген бир да күнү болгон эмес. Тагыраагы Аллах элчиси күнүмдүк милдетин ушул үйдөн баштачу. Күндө таңзаардан келип, Али Бейттин багымдат намазына ойготот эле. Кудум эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды намазга ойготуу менен келечекте келе турчу үммөттүн ал үммөткө баш болуп пайгамбар мураскери катары мусулман журтчулугуна жол көрсөтүүчү аалымдарды ойготчу. Имам Азамдарды, Имам Раббанилерди, Имам Газалилерди ойготуп турчу. Бедиюззаман Саид Нурси бул тууралуу сыртынан караганда ал улуу мээримин ошол жекече жана кичинекей нерселерге сарптоосу пайгамбарлык милдетинин улуу даражасына туура келбегендей сезилет. Бирок чынында ал кичинекей нерселер да пайгамбарлыктын жалпы милдеттеринин себепкери боло ала турган чынжырдын учу жана өкүлү болгондуктан, ал улуу чынжырдын атынан анын өкүлүнө да өтө жогору маани берилгендигин айтат өз китебинде. Анын айтымында Аллахтын элчисинин Азирети Хасан жана Хусайнды башкалардан өзгөчө көрүп маани берүүсү туугандык сезимдеринен улам эмес, балким пайгамбарлык милдетинин нурдуу жибинин бир учу жана пайгамбарыбыздын мураскорлорунун маанилүү жамаатынын булагы, өкүлдөрү болуусу жагынан да мээрим төккөн. Эгер Азирети Хасан Хусейнди Расулуллах өөп жыттаган болсо, аны бир таята катары эмес, бир пайгамбар катары өөп жыттайт эле, дейт. Ошондой эле Бедиюззаман Саид Нурси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайыпты көрө алган назары менен Али Бейтте ислам ааламынын ичиндеги нурдуу дарак сыяктуу болоорун көргөн. Ислам ааламынын бардык катмарларында адамзатты кемчиликтерден арылтып, жеңилдикке үйрөтүүгө жол башчылык көсөмдүк милдетин аткара турган адамдардын басымдуу бөлүгү да Али Бейттен чыгарын билген, деп жазат Рисалесинде. Көрүнүктүү көптөгөн улуу аалымдардын басымдуу бөлүгүнүн Али Бейттен чыгаарынын себеби ар бир намаздын ташахутунда урпактар тууралуу окулуп келген салават дуасынын кабыл болгондугунан деп түшүндүрөт. Ошол салават дуасынын кабыл болгондугунан улам Ибрахим алейхисаламдын урпактарынан пайгамбарлар чыккандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпактарынан да Азирети Махди сымал улуу аалымдар чыгаарын кошумчалайт. Белгилүү болгондой, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам келечекте айрым коомдордо бузукулар чыгаарын билгендигинен улам ал жерге дуа кылган эмес. Дал ошол сыңары келечекте Азирети Алинин тукумунан улуу инсандардын келээрин билгендигинен улам аларга көңүл бөлүп, бизге да аларды ээрчүүбүздү буйруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде ар бир пайгамбардын урпагы өзүнөн уланат, менин урпагым Алиден уланат деп айтат. Али Бейттин башы Аллахтын арыстаны атыккан Азирети Алини арыстандардын арыстаны деген мааниде Хайдары Карар деп аташчу. Согуштарда көрсөткөн баатырлыктары ошондой эле кысталаң учурда дагы тууралыгын жоготпогон абалдары баарыбызга өрнөк боло алат. Бир жолу Ухуд согушу жүрүп жаткан учурда Хайдары Карар Расулуллахтын жанына келип, душмандардын туу кармаган баатырларын өлтүрүү менен согушту тез бүтүрсө болоорун айтат. Натыйжада жоготуу да аз болмок. Андыктан Аллахтын арыстаны байракчылардын бирөөсүнүн артынан экинчисин, анан үчүнчүсүн да жерге жыгып өлтүрөт. Төртүнчүсү болсо Абу Талха эле. Аны да жерге жыгып эми кылычы менен чабайын дегенде жүзүн ар буруп чаппай коет. Кийин бул кылганынын сырын сурашканда, чабайын дегенимде аврат жери ачылып кетти. Көзүмдү булгабайын деп, дароо жүзүмдү бурдум деп жооп берет. Ооба бир тууганым, Куранда айтылган истикамат жолу ушул. Ал жол өзгөргөн шарттарда да өзгөрбөгөн адам бойдон калуу дегендик. Курандан, сүннөттөн үйрөнгөнүн ар кандай абалда да солкулдабастан аткара алуу дегендик. Мындай адамдардын жашоосунда пайгамбарыбыз мынтип буйруган деген сөзгө үн сөзсүз моюн сунуу гана бар. Бирок мындай да шарт ушундай болсочу деген өңдүү шылтоолор андай адамдарда эч болбойт. Мейли, кредит арам дегенде заманды шылдап чыккандар болсун. Мейли намазга келгенде ар кандай шартты айтып качкандар болсун. Деги койчу ар кимибиз Азирети Алинин мындай тууралыгынан ар кандай учурда, ар кандай абалда сабак алсак болот.
Дагы бир жолкусунда тагыраагы Хандак согушунда меккелик мушриктердин бири Амр бин Худ мусулмандардан бирин эреөлгө чакырат. Кана, араңардан мага тең келер бирөөңөр барбы? Кимиңер чыгасыңар мага? Дегенде Азирети Али мен деп кол көтөрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отур Али, ал деген Амр дейт. Акыйкатында Амр кыйын жоокерлердин бири эле. Ал тууралуу 1000 аскерге тете деген сыпаттоолорда бар болчу. Андыктан Амрдын урушам дегенде дымагы күчтүү болчу. Кайра сурады Амр. Бирок бул жолкусунда дагы да намыстарына тие сүйлөдү. Эмне болду? Бирде эркек жок бараңарда? Кайра эле Азирети Али мен деп турганда Расулуллах аны кайра отургузду. Амрдын өзүнө болгон ишеними ан сайын арта. Кана келбейсиңерби? Эмне болдуңар? Силер өлгөндө бейишке, биз өлгөндө тозого кетет элек го. Бейишке кетүүнү каалагандар араңарда жокпу? Деп келекелей суроо салды. Азирети Али чыдап отура албады. Мен чыгам, я Расулаллах, деди. Аллахтын элчиси кайрадан отур Али, ал деген Амр деп буйруду. Имам Газалинин айтуусу боюнча кээде буйрукка моюн сунбоо дагы адептен. Арыстандардын арыстаны болгон Али да намысынан адебинен Аллахтын элчисинин олтур деген буйругуна баш ийип отура албады. Арыстандардай айкырып Амрдын алдына чыкмай болду. Расулуллах ошондо Алини эреөлгө узатып жатып: "О Аллахым, авам Хамза Ухудтан кайтпады, суранам эми Али кайтсын" деп алаканчайып дуа кылды. Айгышкан эреөл казылган чуңкурдун ичинде башталды. Эки жактан эки үлөк баатыры аңгектин чаңын сапырып катуу кылыч ташышты. Бул жакта турган адамга чукурдан көтөрүлгөн чаң гана көрүнүп жаткан. Бир убакта жүзү чаңга буланып, чуңкурдан Азирети Али чыкты да бир саамга туруп кайра секирди чуңкурга. Бул жолкусунда Алинин такбир айтканын угушканда сахабалар Амрдын өлгөнүн түшүнүштү. Бирок алардын түшүнбөй калган баштарында бир суроосу бар эле. Али чуңкурдан эмне үчүн чыкты да кирди деген совол ар биринин башында түйүндөй болуп түйүлүп турган. Азирети Али алардын бул суроосуна ушундай деп жооп берди: "Мен Амрды жерге жыгып, эми өлтүргөнү жатканымда ал менин жүзүмө түкүрдү. Ошондо аябай ачуум келди. Амрды чаап салгым келди. Бирок ошондо аны өлтүргөнүмдө Амрды Аллах үчүн эмес, напсым үчүн өлтүргөн болуп калмакмын. Андыктан чукурдан чыгып ачуумду баса өзүмдү Аллах үчүн өлтүрүүгө ынандыра алгандан кийин гана түшүп өлтүрдүм" дейт. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин сахабаларым жылдыз сымал, кимиңер ээрчесиңер хидаятка жетесиңер деген эмеспи? Мына бизге ошол жылдыздардын эң жаркырагандарынан бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолунан кыйшайбастан өткөн өмүр өрнөгү. Аллахтын элчисинин Худ сүрөсүндөгү буйрулган сыяктуу бол деген аяты мени карытты деп айткан жайы бар. Бул аяттын буйругунан өз үлүшүн алган Азирети Али да душман менен алышууда дагы буйрулган сыяктуу болууну таштабаганын укканда такбирден бөлөк айтууга эч сөз таба албадык. Айтып коюу, угуп коюу сиз менен бизге оңой. Бирок муну аткаруу, ар дайым буйрулгандай болуу, ар ишиңде ниетиңди оңдоп түзөө бул жөнөкөй нерсе эмес. Биз болбогур жерде, болбогур учурда, болбогур шылтоолор менен боло турган иштерди да өз оюбузга, хикматка таянып таштап коюуга ашыгабыз. Бирок Азирети Али ар кандай бороон чапкындуу абалдарда да бир тоосумал кебелбестен акыйкат жолунда тик туруусу менен Аллахтын ыраазычылыгын тапты. Бир муртаза болду. Ибаса, кандайча муртаза, башкача айтканда тандалган деген лакабын алганын да айта кетпесек болбос. Хайбарды курчоо учур эле. Мусулмандар бир канча күн бою шаардын чебин жарып, кире албай убара тартышат. Бул күндөр аралыгында бир канча сахабалар аскердик ордого кол башчылык кылып көрүштү. Бирок тилекке каршы бир майнап чыгара алышпады. Аягында Аллахтын элчиси: "Эртең согуштуусун ушундай бирисине берем, андан Аллах ыраазы, ал дагы Аллахтан ыраазы" деп айтат. Ошол түнү сахабалар уктай албай, ошол адам мен болоюн деп түнү менен дуа кылып чыгышат. Эртеси эрте менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын арасына карап: "Али каякта?" деп сурайт. Көз ооруп, көзүн ача албай жаткандыгын укканда чакыргыла дейт. Азирети Алини алып келишкенде Расулуллах куттуу түкүрүгү менен Азирети Алинин көзүнө сүйкөйт. Мужизалуу бир көрүнүштө Аллахтын арстаны көзү заматта айыгып, тууну алып Хайбарды багындыруу үчүн кол башчылык кылат. Мына ушул окуядан кийин Азирети Алиге Муртаза лакабы тагылган. Ошол күнү Хайбар багынат. Хайбардын багынтуусунун маанилүүлүгүн ушундан билиңиз. Азирети Айшенебиз Хайбар каратылганга чейин дастарконубузда курма көрбөдүк деп айтса, Азирети Умар Хайбардын багынтылганына чейин курсагы тойгонун эч эстей албагандыгын сөз кылат. Мындайча айтканда, Хайбардын каратылуусу мусулман коомун экономикалык күчтөнүүсүнө себеп болгон. Бирок албетте экономикалык күчкө ээ болуу үчүн
Мусулмандар күнөөсүз бир жерге бастырып барышкан эмес. Хайбардагы жөөттөрдүн жөн турбоосу, Мадинадан качып барган чагымчыл жөөттөрдүн да Хайбарда баш калкалоосу бул жүрүшкө себеп болуп берген. Эмесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизги максаты Меккени багынтуу болчу. Бирок Хайбардагы жөөттөрдүн улам тийиштик кылууларынан улам багыт Хайбарга бурулган. Ар бир согуштук жүрүштүн даңаз алуу баатыры атыккан Азирети Али табук жүрүшүнө катышпай калат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага өзүңдүн жана менин үй бүлөмдү карап Мадинада каласың деп буйруйт. Ооба, бир сахаба үчүн өл десе өлүү оңой, бирок калуу кыйын эле. Андыктан бул жүрүштө Азирети Алинин эң чоң сыноосу согушка катышпастан Мадинада калуу болгон. Бул окуяда Мадинадагы фитнакор мунафыктарда жөн турбады. Азирети Алинин жаратын козгоп, аны калуусу боюнча түрдүү миш-миштерди чыгарууга жетишти. Бул ушактардан Азирети Али ызаланып Расулуллахтын алдына келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Али, сен алардын сөздөрүнө көңүл бурба. Муса пайгамбарга Харун кандай болсо, сен да мага ошондойсуң. Болгону менден кийин пайгамбар келбейт" деди. Муса алейхиссалам Тур тоосуна кеткенде Харун алейхиссалам ар дайым Азирети Мусанын өкүлү болуп калат эле. Азирети Али да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн ошондой болду. Расулуллах илимдин шаары болсо, Азирети Али шаардын эшиги эле. Ал эшиктен кирбеген, ал көз жоосун алган нурдуу шаардын ичин кантип көрсүн, кантип сүйсүн. Илимдин да дааваттын да атасы болду Азирети Али. Андыктан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Йеменге диний чакыруу үчүн Алини жөнөттү. Ага чейин Азирети Халид бин Валид кеткен болчу. Бирок 6 ай өтсө да жакшы жыйынтык болбой койгон. Ошондо Расулуллах: "Мен ал жака ушундай бир адамды жөнөтөм, ал согуш майданынын баатыры болгон сыяктуу, даават майданынын дагы баатыры" деп, "Кана тур Али, сенин милдетиң эми Йеменде" деди. Азирети Али кыжалат болуп: "Я Расулулла, Халид сыяктуу бир кол башчы бул ишти аткара албаса, мен кантип аткара алам?" дейт. Аллахтын элчиси колун Алинин көкүрөгүнө коюп: "О Раббим, Алинин тили акыйкаттын котормочусу, жүрөгү болсо хидаят нурунун булагы болсун" деп дуа кылды. Азирети Али бул дуадан кийин жүрөгүмдө жеңилдик сездим дейт. Анан ага: "Я Расулалла, мен али жашмын. Йемен сыяктуу бир чоң бир жерге кетүүдөмүн. Мен ал жерге дааватчы эмес, казы болуп кетип жатам. Алар мага мүшкүл маселелер менен келсе кантем. Андыктан өкүм берерде да туура чечимдерди кабыл алуум үчүн мага дуа кыл" дейт. Расулуллах кайрадан Азирети Алинин көөдөнүнө колун коюп: "О Раббим, анын жүрөгүн акыйкатка бур, тилинен да жалаң гана акыйкатка таандык сөздөрдү чыгар" деп дуа берет. Бул дуанын жыйынтыгында Азирети Али туура жолдон жазбастан, адилеттүүлүктөн тайбастан жашоосун өткөрдү. Жамал окуясында болсун, Сыффин окуясында болсун, Нехраван чыр-чатагында болсун, адамдын жашоосуна бөлүк салган бул окуяларда да Азирети Али өздүгүн жоготподу. Бир муртаза бойдон калды. Исламияттын эң чоң жарасы саналган бул окуялар анчейин сөз боло бербейт. Бирок биз буйрса кийинки чыгарылышыбызда темабызды ошол аянычтуу окуялардан улантабыз. Аллах бизге акыйкаттарды жаздырсын, акыйкаттарды айттырсын жана акыйкаттарды жашаттырсын. Барыңыздарды Аллахка аманат кылып табыштадык. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Beyiş nuru.